Коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууда отчет берүүнүн өз тартиби бар экенин билүүгө тийиш. Келишимге кол коюунун астында отчет берүүнүн тартиби, мөөнөттөрү жана этаптары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Жана эсиңиздерде болсун, бардык отчеттор жазуу жүзүндө берилет. Мамлекеттик заказдын аткаруучусу төмөнкү отчетторду берүүгө тийиш. Арадагы жазуу жүзүндөгү отчеттор, баяндоочу жана финансылык, жыйынтыктоочу жазуу жүзүндөгү отчеттор, баяндоочу жана финансылык. Учурдагы жана жыйынтыктоочу отчетторго долбоордун бардык чыгымдарын чагылдыруучу финансылык отчеттор тиркелет. Эсиңизде болсун, отчеттор алдын ала даярдалган график жана формат боюнча берилет. Мамлекеттик заказчы отчетторду жактыргандыгы тууралуу сизге кат жүзүндө билдирет. Билип алуу маанилүү. Мамлекеттик заказчы келишим же Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралбаган учурда аткаруучудан кошумча отчетторду жана маалыматты талап кылууга укугу жок. Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу тууралуу толук маалымат Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин сайтында жеткиликтүү.